Отчет Құдай бұйырса. Saat қанша oldu? Мүліктерді отчет. Банкта бүт ақша саналып атат, Құдай бұйырса. Мына. Отчет. Ар бири өз-өзүндө эмне бар, кандай мүлк бар, ошонун бардыгын санап чыгасыз. Мына. Биздин жыластыктын скриншот. Примерный туугандар анан эртең бул жылкы 50 миң эле, 100 миң эле, анан 50 миң эле силер 100 миң жазып эле көбөйтүп койсуңар деп эле. Мынан көргөнүбүз көрдүк ошо ээсинин айтышы боюнча мына жерде жазылып атат примерно туугандар. Ошого мына скриншот кылып алла өзүңөр дагы мына базар, мал базарда жүргөндөр, машина базардагылар мына примерный цена. Минус плюс чыгып калышы мүмкүн. Наличие карта бүт бардыгы чыгат. Бул биздин жыласка келгендер. Мына жерде Жигули балыкчыда калган полный жыластын алдында мына Турат, а? көрсөт мына. Мына. Мына полностью бардыгы турат. Бул биздин отчет. Азыр бул флагман Абделдики. Абдел примерный бул да. Өзүңөр түшүнүп койгон абдел. Примерный мына. Все болду. Бул итог, а, баягындай. Сумманы примерно чыгаргансың. Болду. А биякта бүт өкүлдөр отурат. Ар бири саналчу. Сиз бул эмнени жаздыңыз? Жок, бул Ош. Мал мүлк азыр. Эсептелип атат. Болду. Мынча количество. Ош мынча количество. Келдиңби? Амансың, десо жакшы. Атаклака бирме. Ана ойлы шот чыгып калыптыр. Жетиптир, Кудай буйрса. Жетип бираз ашкан окшойт. Ошого азыр болсо сбор жабабыз азырчы. Полный отчет эл өкүлдөрүнөн кирет. Бул жактын жамааты өзү кирет, биз жактын жамааты өзүбүз киребиз дагы. Отчетту максимально санайбыз, как есть. Азыр банк жарым саатта санап бүтөт экен, алдычы. До сих пор санап атышат. Бердеги мал мүлк, Ошто эмне бар, Кыргызстанда эмне бар, бүт бардыгын санайбыз дагы. Нал канча болду, машиналар канча болду, отчеттун берип коебуз. Примерно санасак азыр плюс-минус мындай жетип ашып калды да. Ошогочу азыр конкретно кирип санайлы. Элдин өзүнөн бир 4-5 бала. Бул жак өзүнчө жамаат, Русландын өзүнчө жамааты, биздин команда кирели. Прямой эфирде как есть 0 санайлы. Ана отчетун чыгарып берели. Эң соң видеосун көп коелу. Азыр бул Индиядан келген бир тууганыбыз $3000 жардам көрсөттү. Машалла, айкап келе. Тугандар, ассаламу алейкум. Кана Аслан кана? Руслан. Аслан жакын биякта. Бул Хамзанын атасы, азыр Русландын атасы дагы ушул жердеби? Банкка кеткен. Банкка кеткен. Азыр биз примерно бир саат, 1,5 саатта плюс-минус, эми точно саатын айтпайлы, бирок бүгүн сборду полный отчетун беребиз. Анткени примерно санаган болсок уже жетип калды. Бирок азыр аштыбы, жетпедиби, канча мүлк бар, эмне бар, канча кой, бүт бардыгын азыр отчетун беребиз. Прямой эфирге киребиз, элдин алдында санап, ушунча адамдардын арасынан да бир 2 чоо кирет да офистен санап, чо как бүт бардыгын азыр чыгып туруп айтабыз. Бүгүн сбор жабабыз. Анткеничи туугандар, мен өзү бир балага ответственность алганмын. Андан кийин экинчинибиз чыкты, эми 3-чү, 4-чү болуп азыр 38 адам бар экен. Биринен өтүп бир улана берет. Биздин өзүбүзгө бөлүнгөн ушу бир мен эконо дегем, кийин ошо бирөө чыгып. Ошонун отчетун берип, элдин алдында мындай чөнтөктү курук кагып тургандай кылып берип коелу. Ошого бир 2-3 саат ушул жерде болуп турасыңар, биз эсептейбиз. Анан буйрса жоон айтабыз туугандар. Ассаламу алейкум. Рахмат. Так, Аскар сага урса. Бисмилля деп, Аскар байке эң биринчи Хамзанын сбору башталганда 900 миң сом Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бергем. Андан кийин экинчи сборго деп байкеге дагы бир акча каражат ташырган $5,000. Андан сырткары мына вообще сонун биримдик, вообще сонун жаңылык болду азыр. Анан эртең 3-чү Байхан балабызга башталат, эртең Кудайым буйрса озатуудан кийин. Биякта астатактар Байханга өтөт туурабы? Өтөт. Анан чисто ошого эми 3-чү балабызга деп мындан ары ооругандар азайсын. Мен азыр кетип аткан баарыңыздарга көрүшкөнүмө ыраазымын. Эртең 3-чү балабыз. 3-чү балабызга мен атыман Оз Ачарда 1 миллион сом алып келип тапшырып берем. Эртең алып тапшырып берем. Жигиттер, Кудай кааласа эртең башкарада да жакшы иштер болушат. Али Акбар. Алла береке берсин. Поколениялар жигиттер. Кудай буйрса, 18-19 март, бүгүн 18, бүгүн максималдуу кечке чейин аракет кылабыз. 19 аракет кылабыз. Бүгүн эртең болушунча жаап бериңиздер. Масштабына жаап бериңиздер, келип. Жыласын Алла, кыйкырып жаап бериңиздер. Башка поколениялар пример ала турган болуп жаап бериңиздер. Особенно мына жаш 97-96дан өйдөлөр аябай аракет кылып атат.
Буюрса силерди бүгүн күтөбүз, көп адам күтөбүз. Эртең тарых. Булчу общий 12 күнү башталган экен. 12синен мына бүгүн 17сине чейин ровно 5-6 күн чуркаппыз да ушугачы. 6 күндө ушинтип мына $2 миллион доллардан $4 миллион чогултуп бериппиз. Бул СНГда деле болгон эмес экен. Бул мен деп айтпайм. Эч качан мен жок гана себепчимин. Буга кыргыз эли себепчи болду да. Биздин жогоруда урматтуу ажолорубуз себепчи болду. Ушунчалык бизге добро деп айтсак болот, анда добро берди. Чогулткула деди, ынтымаңарды көргөзгүлө деди. Бүт жагынан мындай ачып берди бизгечи. Ошого урматтуу кыргыз элим, эртең бүрсүгүнө максимально келип таштап бериңиздер. Биз дагы жүзүбүз жарык 3-чү байканга мынанча $100 000, $100 000, $200 000 деп тапшырып берели. Анткени биз чындап, биз уже бул сборду жабышыбызга көзүбүз жетип калды, Кудай буйрса. Мүлктөрдү сатсак дагы жетип калат иншалла. Бирок ушу байкан инебизге, ошонун ата-энесине үмүт бериш үчүн тапшырып берип туруп, бизге уруксат бериңиздер. Эми биз буйрса кызматтабыз деп биз дагы чыккыбыз келип атат. Ошого сураныч 18 бүгүн, 19 эртең туруп бериңиздер. Кудай буйрса сонун кылып жаап, баягы громко зашли и громко вышли дейт го. Ошентип мына сиздердин ыраазычылыгыңыздар менен биз сонун чыгып кетели. Кеттик. Строительный компания Грейтон дегенчи. Мындай эле пачка таштап кет. Видеону эми ушундай кылып тартпасак болбойт. Бул да бар, мына. Мынаны карап туруңуз. Мына карасаңар, Мына жерде 1 миллион 300 миң дейт бала чакасы менен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 миллион 300 миң строительный компания Грейтон депчи. Биринчи строительный компаниялар келди. Мына өздөрү келгени. Эм банктан которуп аттыңыздар, туура. Балким миллион которгондурсуз, балким бери жүргендирсиздер. Бирок келиш керек болуп атат да бизге. Келиш керек болот. Үгүттөө беришиңиздер керек болот. Сумма керек алычы. 100дөн өткөн да бир аз. Бирок дагы чоң сумма бар. Үндөнгө ушундай биз пачкаларды алып батыраак сборду жаап байканга түшүбүз керек. таң калышты. Келтириң акам. Муну карасаңыз, муну карасаңар, турмуш компаниялар. Bir комната квартиранын бир жак чекесин эле бериңиздер. Чекесин. Bir комната квартиранын кухнясынын пулуну бериңиздер, полотошу. İnşallah. Kana келиңиздер. Бишкекте Сагыратты куруп атасыздар. Жалал Абадты, Ошту куруп атасыздар. Kana, рахмат.